Маектешим Котоми Асаяма же кыргызча аты Жылдыз, туризм боюнча адист. Ал Кыргызстанга алгач Жапониянын JICA уюмунун ыктыярчысы болуп 2013-жылы келген. Кийин Кыргызстан жагып келишим мөөнөтү бүткөн соң кайра кайтып келген. Анын биздин өлкөгө келип жашаганына 9 жыл болду. Бул аралыкта ал кыргыз тилинде мыкты сүйлөп, үй бүлө күтүп, уулду болуп, анын атын кыргыз менен Япон элин байланыштырсын деп канат койгон. Кыргызча жакшы сүйлөйт экенсиз. Канча убакта үйрөндүңүз? Кыргызстанга келгенге чейин 2 ай окудум да кыргызчаны. Андан кийин Кыргызстанга келип, кыргыздар менен иштеп, кыргызча эле сүрүп келдим да, Каракоодо. Ошондо үйрөнүп калдым да. Кыргыздардын мүнөзү аябай мага жагат, характери. Мисалы үчүн мен бир суроо бар деп, мисалы үчүн каяктан регистрация көрүшүм керек, каяктан бир нерсе сатарышым керек, сатарса болот деп сурасам, жүр анда чогуу азыр барып сатып келелик. Жардам берет экен да дайыма мага кыргыздар. Ошону элдер мага аябай жагат Кыргызстанды. Максатым Япония менен Кыргызстанды жакындатуу деген Котоми өнөктөшү менен ачкан туризм багытындагы ишкана аркылуу Япониядан көптөгөн туристтерди алып келген. Пандемияга чейин көбөйдү. Пандемиядан кийин туризм болбой калды. Мисалы үчүн hospitality. Чет мамлекеттен Кыргызстанга келет да, аларды кантип тосуш керек, тосса жакшы болот, кайта келем дегендерди көбөйтүш керек экен да. Биринчи бир келип, кетип, кайра келбейм дегендер керек жок. Кайра келем, жыл сайын келем дегендерди көбөйтүш керек деп ойлоп, только Бишкекте эле эмес, Үскүркү дагы, Нарын дагы ар кандай көп областты көдөрүп, көп убакыт Кыргызстанда жүргөндөрдү көбөйтөбүз деген максат менен. Японияда hospitality жагы аябай жакшы да. Ошол жөнүндө Японияда мен ала келген нерсени Кыргызстанга үйрөтүп койсомбу деп. Котоми кыргыз тилинде гана сүйлөбөстөн улуттук аспап комузда да ойнойт. Мен Кыргызстанда эң жакшы көргөн жер деген Боз Салкын. Боз Салкын Үскүркүнүн түштүк жагына жайгашкан да. Аякта аябай кооз жайлуу. Аякка барып Боз Салкынды четтим да. Япон кызы туризмден сырткары билим берүү, эки элдин маданиятын таанытуу боюнча да долбоорлорду ишке ашырат. Мисалга бул балдар бакчасы. Ал 7 ай мурда ачылып, Япониянын бала тарбиялоо ыкмасын адаптациялап, кыргызча тарбиялайт. Бала бакчанын концепциясына ылайык балдарды 4 багыт менен тарбиялайбыз. Баланын саламаттыгы, дене тарбиясы жана рухун тарбиялоо жана өздүк гигиенаны сактоону үйрөтөбүз. Туура тамактануу жана адептүү баланы чоңойтуу биздин максат. Балдарга билим алуу менен бирге күнүмдүк адаттарды, ата-энеси айтпаса деле эрте менен эрте туруп, мектепке барганга Япониянын стандарты менен даярдайбыз. Мисалы, бул китепкананы карасаңыз, балдар жете тургандай коюлган. Бул китептерди Япониядагы Кыргызстанды жакшы көргөн досторубуз салып жиберишти. Булар кооз, жомок, таанып билүүчү китептер. Көбүнчөсү япон тилинде. Балдарды китеп окууга кызыктырууга көңүл бурабыз. Китеп көп болуп турса, алар кармап кызыгышат эмеспи? Банан деп жазылып турат да буякта. Жөн эле банан үчүн да бир сүрөт менен эле банан деп билсе болот да, могу бананы сүрөттү ичи депчи. Андан кийин могу дагы банан кантип өсөт деп. Ошондой башында жашоо да. Андан кийин сары болот деп. Ким банан жейт, жакшы көрөт. Кошка менен. Ошентип. Ошондой бардары жөн эле китепти ошентип кармап, сүрөт менен эле окуса болот деп деген. Кыргызстандын үрүттүк тамактары, биздин садикте ошондой тамактарды балдарга беребиз да, чогуу жейбиз балдар менен. Эртең менен садикке киргенден кийин балдар буякка биринчи келет да, ушул жерге келет. Анан ушул жерде дневник бар. Анан буякта негизи балдардын аты жөнү ар кандай маалымат ичинде бар жазат да. Мисалы үчүн бүгүн 1 апрель болсо, 1 апрель садик
балабақчаға келгеннен кейін биякка наклейканы чаптайтта. Мо деген мен кичинекей кезимде биякта мени аты турат, атын турат да. Мен 30 жүрмүрүн садикте балабақчада барган багында үшөө китепти колдончумун. Аябай эски, бирок 30 жүрү мо менин атым атамдын маалыматтарда анан кайсы садик биякта садиктен менин үйгө чейинки карта менин жол. Анан мо правила тиш жууп, андан кийин кол жууйбуз, достор менен ынтымакты ойнойбуз. Анан менин апам ушу 30 жүрү ушу китепти 30 жүрү сактап жүрчү. Ушу методикасы азыркы ушу садик менен колдонуп атабыз да. Тиш жууп атат балдар. бийлегенди күрөстүм, мөрүм мен дене тарбия мукарим болчу. Ошон үчүн ар Котомисанга жардам берген үчүн бияка келип, балдар менен бийлеп, кичине зарядка машыгы кырабыз, ушундай да. Бул мектепте болсо япон ыкмасында математика жана адеп сабагы өтүлөт. Математиканын япон ыкмасы балдарга эсептөө менен бирге логикалык ой жүгүртүүнү үйрөтсө, адеп сабагында тактыкка, өз алдынчалыкка жана отурган жерин, айланасын таза кармоого үйрөтөт. Математика менен доотоку деген, доотоку япончо, кыргызча болсо адеп болот. Экону биз үйрөтөбүз. 1-класстан баштап 3-класска чейин биз кабыл алабыз. Андан кийин балдары 4-класска чейин окуйт. Күн чыгыш өлкөсүнүн билим берүү тармагы дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин катарында. Кыргызстандан, Япониядан жогорку билим алууга кызыккандар көп. Бирок жол жобосун баары эле биле бербейт. Алардын жол жобосун Котоми жаштарга айтып берип, эки өлкөнүн бизнес тармагындагы байланышты түзүү, тажрыйба алмашуусуна да шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүп келет. Япония пока коронавирус бүтө элек да. Ошон үчүн Япония тарапынан бияка чейин Кыргызстанга чейин көп келгенге азыр даяр эмес. Бирок азыр биз деген Кыргызстандан Японияга чейин бизнес түрү өстүрүп атабыз. Жакында июнда кетет, 20дай бизнесмендер кетет да Кыргызстандан. Бизнесмендер Кыргызстандан чыгып, Японияга барып, өздөрүнүн жумуш жөнүндө, өздөрүнүн жумуштун сферасы жөнүндө айтып келсе аябай жакшы болот да. Анткени Кыргызстан деген кандай мамлекет, кооптуу, коопсузбу, же бизнесмендерге ачыкпы, же жабыкпы, так эле билбейт да. Ошон үчүн көп кыргыздар Японияга барган аябай каалайм да. Кыргызстандын кооз жаратылышын, элин, тилин, улуттук баалуулуктарын жакшы көргөн каарманыбыз башка мамлекеттин жараны болуп туруп, өлкөнүн туризм, билим берүү тармагынын өнүгүүсүнө салымын кошсом дейт. Мен Япониянын Йокогама деген шаарындамын. Токионун жанында жайгашкан. Ошон үчүн киши көп, жери аз да. Бишкекте болсо кенен жашайсың, кенен сезем да. Аябай парк ушул жери деле аябай чоң. Бирок ушул парк болсо Кыргызстандын ичинде чоң дебейт болуш керек. Бизге чоң көрүнөт да. Кыргызстанда кичинекей балдары көп экен. Анан кечке чейин балдары эшикте ойношот го. Биринчи аябай таң калдым. Бирок балдары кечинде эшикке чыгып ойношот деген тынчтык болсо чыгат да. Эгер апасына болсо чыга албайт да. Ошон үчүн аябай жакшы деп мен ойлойм. Бурулай Сурманкулова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.